Ауышка менен дөö. Кыргыз эл жомогу. Илгери кедей ауышка ар кимдин ишин иштеп, эптеп оокат өткөрчү экен. Бир күнү жолдон жумуртка таап алды. Андан ары барса дөö жолукту. Ауышка дөөдөн аябай коркуп, бирок ошол замат амал ойлоп: эң сонун болду. Сени таап кел деп Кудай мага тапшырды эле. Издеп жүрүп чарчадым, деди. Кудай мени эмне кылат экен? Биле алдыңбы? Деп сурады дөö, шаштысы кетип. Ауышка дөөнүн коркконун сезип: Кудай өзүнө алтын сарай салдырат экен. Ошонун ылайыктуу устуну жок болуп жатат. Сен гана ылайыктуу экенсиң. Ылдам жүр, кечигип калдык, деди. Ауышканын айтканына анчалык ишенбей, дөö муну менен сынашып көрмөк болду. Куу тобулгунун сары суусун чыгара кармаш үчүн убада кылышты. Дөö куураган тобулгуну бычырата кармады эле, суу чыккан жок. Кезек Ауышкага келип, колундагы жумуртканы тобулгу менен кошо кармаганда жумуртка жарылып, сары суу агып кетти. Муну көргөн дөö Ауышкадан чындап эле коркуп: Айланайын Ауышка, айланайын Ауышка, ырайым кылып мени бошот, азырынча мунала тур, деп ат башындай алтын берет. Ауышка алтынды алып: мейлеме, дөөнү издеп таппадым деп Кудайга айтып коеюн, деди да өз жолуна түштү.